Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Чыныбек Акунович. Өкмөттүн башчысы Сооронбай Шарипович өкмөт башчы болгондон кийин структураны өзгөртүү боюнча алып келди. Ошондо структура боюнча алып келгенде мен чындыгында туура көргөм. Эми бир кандай реформа болот деп. Мына бир жылдын ичинде Минсельхоздун структурасын өзгөртөлүк, башкача биз көз караштар менен ишти алып барайлык деп бир жылдан бери ушу структура өзгөрбөйт. Бир жылдан бери структура өзгөрбөйт. Биздин министр дагы ошол эле самотёкко түшүп алды. Сазга батып кетти. Баягы эле Минсельхоз боюнча эле калып калды. Мына помидорду Россиядан келатат. Күрүч Краснодардан келатат. Эмне болгон? Мына энергетика комитетин түздүк. Эгерде бизде электроэнергия жетпей калса, 500 миллион киловатт саатты Казакстандан алабыз дейт. Мына ошолбу саясат? Мына маалымат технологиялар боюнча жана байланыш комитетти ачтык. Эмнеге ачтык? Интернеттер кымбаттап кетти. Картельный сговор болуп атат Казакстан менен Кыргызстан провайдерлер менен. Ошолбу саясатпы? Мына жолдор боюнча жана транспорт министерство ачтык. Жолдор боюнча мына чыр чыгып атат. Ошолбу саясатпы? Балким бул структурадан эмес, урматтуу депутаттар. Балким бул башкарууда. Ошон үчүн мен айткым келет. Бул жерде программаны так аткарып, алдыга көз карашта балким бул. Мен айтат элем, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, депутат кандай добуш бергенин анын аңдабай, а сиз мамлекетти экономикасын ойлонгула деп айткым келет. Ошондуктан мен айтат элем, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, ойгонгула. Экономикабыз төмөндөп кетип атат. Азыркы учурда координация кылып пландарды, тез арада кризиске каршы программаларды киргизип, мына ЕСке кирдик. ЕСке киргендин астында биз канча деген токтом долбоорлорду бергенбиз, канча деген токтом кабыл алынды. Ошол токтомдун аткарылышын караш керек. Мен ошону айткым келет. Ошон үчүн айткым келет, азыркы өкмөткө көп мүмкүнчүлүк берилген. Жаңы конституцияга киреби, кирбейби, азыркы өкмөткө көп мүмкүнчүлүк берген. Президент да колдоп атат. Ар бир фракция бирөө дагы айттыбы бул өкмөт кетсин деп. Айткан жок. Парламент деле колдоп келатат. Бирок эч кандай жыйынтык болбой атат. Ошон үчүн мен айткым келет, аягында өкмөт башчысы бул кызмат дайындоо же кызматтан алуу эмес бул кызмат. А өкмөт башчысы бул өлкөнү ойлонгон, экономиканы көтөргөн, элдин турмушун көтөргөн, мына ошол кызматта тарыхта кыла турган кызматта элей турган адам болуш керек.